Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, мен Сөңкөл жамааттык мультимедиа борборунун кабарчысы Жасмин Мырзабекова. Бүгүнкү биздин маегибиз Сымбат эже менен болот. Саламатсызбы Сымбат эже? Саламатсызбы. Эң алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Кудайберген кызы Сымбат. 1995-жылы туулгам. Учурда 4 баланын энесимин. Сымбат эже, ушул түймөгө кызыгууңуз канча жашыңыздан башталып, ушул түймөгө кызыгууңузга эмне себеп болду эле? Мен кичинекей кезимде эле мамам түйчү түймөлөрдү. Ошондон кызыккам. Андан кийин турмушка чыккандан кийин эле кайненем да түймөлөрдү жакшы түйчү. Ошондон улам эле кызыгуум артып, өз балдарыма маечкаларды, башмактарды түйүп берчүмүн. Канча жашыңызда башталды эле кызыгуу? Бир 7-8 класстарда беркинде иштер менен түйчүмүн кичинекей башмактарды. Анан азыр крючок менен түйгөндө кийин турмушка чыккандан кийин үйрөндүм. Сымбат эже, ушул түймөлөрдү сатканда сизге киреше алып келеби? Ооба, көбүнчөсү эми балдарыма майда чүйдөлөргө, аны мунуларга жарап кетет дорожкалар. Азыр көбүнчө дорожкаларды сатам. Жакшы өтөт, жакшы эле болот, пайда жакшы эле түшөт. Канча сомдон сатасыз? Эми немесине жараша болот. Азыр көбүнчө ою түшүрүлгөн ушундай немелерге кызыгып атышат да, дорожкаларга. Жакшы эле түшөт, жакшы эле сатам, көбүнчө талаптар көп. Ушул түймөгө кызыгуулар барбы ушул айыл ичинде? Ооба, айыл ичинде бар. Келин кесектер үйрөнүшөт, көбүнчө үйрөт деп келип кетип атышат, үйрөнүп бирдикеден башмактарды, кичинекей чеке таңгычтарды үйрөнүп атышат. Ушул түймө боюнча сиздин өзүңүздүн жекече баракчаңыз барбы? Ушул көбүнчө азыркы учурда түймөнү интернет аркылуу сатышат го. Ошондой баракчаңыз барбы? Азыркы убакта интернеттин заманы болгон үчүн бар. Почта, интернеттен сурагандар бар, кызыккандар бар, үйрөнүшөт, сатып алалы, адресиңизди айтыңыз, ала алабызбы деп көбүнчө талаптар бар. Мындайчы, түймө азыркы учурда сизге жакшы киреше алып келет экен да. Ооба, жакшы эле, буюрса жакшы киреше алып келет. Эмесе ушинтип Сымбат эже менен бүгүнкү маегибиз аягына чыкты.